Орусиянын документке байланыштуу көйгөйлөрү Ильяс Абдразаковду дагы өз тузагына түшүрүп, ушундай себептер менен Ильяс учпай калды. Кара тору жигиттер кара тизмеге кирип калган экен. Айла жок, эртеден бери убара болуп түш болду уже. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан келди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. 10 сентябрга чейин азырынча границага каттап атышат, андыктан жетишип документтериңиздерди тактап, даярдап, баарын ордуна келтирип алыңыздар. Экранда турган номерге чалып, Бакыт агама кайрылып, жолдо сиздерге жардам берет. Пересадкасы жок, өзү алып кирип чыгат. Жол акысы болсо болгону 9000 рубль. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, аман эсен келип жүрүңүздар. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, сиздер менен бирге Алсу медиа каналы жана мен Алсу Рустамова. Мен бүгүн сонун жерге, өзгөчө жерге келдим. Өзүңүздөр билгендей эле, теплоходко аябай эле көптөгөн биздин Кыргызстандан сонун болгон таланттуу ырчы агалар, эжелердин баары келип аткан учуру. Бунусунда болсо Ильяс Абдразаков менен Зина Абдыбакунованын сонун болгон концерти өткөн жатат. Андыктан мен ошол концерттин алдынан сиздерге чоң салам айтам. Жана мына өзүңүздөр көрүп тургандай элдин баарыбыз азыр ошо концертти башталышын жана ошондой эле ак кемеге отуруунун алдында турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. А мен сиздерге толук маалымат алып берем. Кыргызстандан көптөгөн биздин таланттар келишип, өздөрүнүн жеке концерттерин коюшуп, 5 сааттык суу үстүндө сейилдөө менен жайылган дасторкондун үстүндө кыргыз элине көптөгөн жакшы маанайларды тартуулап келе жатышат. Мына ошол таланттуулардын катарын толуктаган кыргызымдын Назигүндүү кызы алтын номинациясынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, аткаруучу, Москва шаарында көптөгөн жакшылык мааракелерде өз кызматын өтөп келе жаткан Зина Абдыбакунова дагы өзүнүн жеке концертин берди. Зиночка, бүгүнкү концерт жакшы өтсүн, чыгармачылык бийликтерди каалайм. Байкасам өзүңдүн эмелериң, көрүүчүлөрүң көп көрүнүп турат. Канча жаныңда сени колдогон канча демек байкайм. Сиңдилериң, эжелериң дегендей. Концерт жакшы болуп, мындан ары дагы алдыга жылай бер. Рахмат. Концерт ийгиликтүү болсун. Силер талдактайм буюрса концерт өтөт деп ишенем. Баштадык, Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кудай буюрса, саналуу мүнөттөрдөн кийин Зина Абдыбакунованын концертин баштаганы турабыз. Бизге ийгилик каалап коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик. Бүгүнкү Зина Абдыбакунованын теплоходдун үстүндөгү 5 сааттык чай концертине кош келипсиздер, туугандар. Жакшы маанай, жагымдуу күлкү тартуулап, өзүбүздүн көңүлүбүздү дагы көтөрүп, сонун маанайда отуралык. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Зина Абдыбакунова болсун. Ruhu bir kırmızı elge sağım joldan jal belge assalamu aleykum, assalamu aleykum. Sağlam cantılar, gönül çarpırar, alkışım çeksin.
Концерттин кадырлуу коногу Кыргызымдын таланттуу жигити, ырчы, аткаруучу, обончу Ильяз Абдыразаков келмек болгон тилекке каршы Орусиянын документке байланыштуу көйгөйлөрү Ильяз Абдыразаковду дагы өз тузагына түшүрүп, 2028-жылга чейин Москва шаарына кирүүгө тыюу салынды. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер. Биз бүгүн бир кандайдыр бир себептер менен жанагындай кара тизмеге кирип уча албай калдык. Сиздер болсо ошол жерде билет алып алгандар болсо, теплоходдор бар даяр. Жакшы эс алып келе бериңиздер. Ар бир күнүбүз байрамдай өтө берсин. А биз болсо ошол тактайлы. Неден улам мындай болду? Эртең понедельник иш күнү ачылса, анан бардыгын тактайбыз деп атышат. Буйрса дагы жолугарбыз, Кудай буйрса. Ушундай себептер менен Ильяз учпай калды. Кара торы жигиттер кара тизмеге кирип калган экен. Айла жок, эртеден бери убара болуп, Саат түш болду уже. Ар кандай аракеттерди кылып көрдү, бирок тилекке каршы болбоду. 21 января 1988 год. Можно, да? Нет, я вам фотографировать не разрешаю, это мои данные. 24 август күнү Зина Абдубакунованын 3 сеанстуу концерти суу үстүндө сейилдөө менен жайылган дасторкондун үстүндө көптөгөн кыргыз элимдин колдоосу менен жакшы маанайда жогорку деңгээлде өттү десем адашпайм. Концертке келген элдер ар бир сеанстын өз кезегин күтүшүп, ырдашып, жакшы маанайда тосуп алып, жакшы маанайда концертти өткүзүп жатышты. Зина кызыбызды колдоп коштоп келип калдык. Кыймылдап кеме барасаң, жүрөктөр кубанычтан таң калган. Күн кутман кеч биз болсо биздин кесиптешибиз, биздин бир тууганыбыз чыгармачылыкта тапкан Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Зина Абдубакунова эжекебиздин концертине келдик. 5 саат бою Москва реканын үстүндө эжекебизди колдоп концерт көргөнчө салабыз. Зинанын жакшы жаңырыктарын Терек караныңыз, бақытты жамалыңыз, Кудайдан өмір тілек, бейжайсам таяныңыз, жаратқан аяңдыған, пайғамбар баяңдыған, бейіш жайтаманыңыз. Жүз топ, башқару тарағасы оламыш, зенеже аябай Москвада қаншадан бері башқару болсо, ары бір эми биз коомдук тесттерди бекер иштейбиз, бекер иш чыгарабыз, аябай өзүбүз салынып ошол азыр башкарууга Кудайга шүгүр келдик. Ал мезгили менин эсимде али да турат сесимде ар дайым күтүп барчумун андадау алтынчы да күнү кечинде ушу чет жерде жүрөбүз, кыргыз элинин тем более ырчындарыбызды колдойн деп. Ар бир концерттин, ар бир той маракенин мотору десем болот. Мам болмаса, саламатчылык мам болмаса, жакшы келип албаңызбы? Саламатчылык, жакшы келип алып, сартан бери ушул жердебиз. Өзүңөр адашпай, кыйналбай келип алдыңарбы? Чоң рахмат. Биз азыр экинчи сеансына келдик. Биринчи сеанс кандай өттү? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Кудайга шүгүр, жаман эмес, жакшы өттү. Аллага шүгүр. Баары сонун. Буюрса, до конца кызытабыз. Кийинки концерттерде биз менен бирге болуңуздар. Келиңиздер, концерт көрүп кетиңиздер. Зина эже, сизге кааларым бүгүнкү концертиңизди ийгиликтүү өткөрүп, жакшы маанайда, жакшы колдоолор менен, жакшы шаңды антракт менен өтөттү. Концертке айта кетсек, Зина эже үчүн чоң атабыз. Зина эжени коштоп ушунча көрөрмандар көп экен, жерлештер дегендей. Концерт жакшы өтсүн деп эле тилеп коебуз. Бине ысырдайбыз. Чоң рахмат.
Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей эле Москва шаарында аябай көптөгөн ушул кайрымдуулук иштерге өз салымын кошуп келген күн десе да түн десе да уктабай ушу көптөгөн биздин мекендеш кичинекей наристелерге өз жардамын көрсөтүп, кыргыз эли менен кайсыл жакка барба коробкасын көтөрүп алып өз жардамын көрсөтүп жүргөн Азиз байкени дагы көрүп калдым. Андыктан Азиз байке, саламатсызбы? Алейкум ассалам, достарым. Жакшы. Биз дагы деле тынбай халыкка ушу аймерим катнашыбыздын сборун кылып жүрөбүз. Бүгүн ушу Ильяз мырзанын концерт экен. Ошого келдик. Дагы деле ушу өзүбүздүн аймагыбыз менен, особуз менен силерге жакшы катнашыбызды тартып, аймеримизге жакшы сбор болуп калсын деген келип бул жактан аймеримиздин өкүлү Жодар мырза турат. Ошого ар дайым биргеликте кызмат кылып атабыз. Убактыбызга, шартыбызга карап. Сизге Кудайдан кайтат буюрса. Кичинекей болгон биздин аристеге 170 миллион акча керек болгон, 170 миллион керек. Азыркы учурда 90 миллиону чогулду. Дагы 80 миллион керек. Андыктан экранга мен номерди жазып койдум. Ошол номерге байланышып кааласаңыздар өз салымыңыздарды кошо кетсеңиздер болот. Анда кеттик дальше концертке. Саламатсызбы эчке? Саламатсыздар. Жакшы, бүгүнкү кечибиз буюрса көңүлдүү болот деп терең ишеничтемин. Буюрса өзүбүздүн кызыбыз ошо колдоп коштогону келдик. Нарынданбыз. Концертти колдоп коштоп келген кыргызымдын эл артисти, назикүндүү, маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу ырчы, аткаруучу Алина Жетигенова кадырлуу коногу болуп келип, элге жакшы маанай тартуулап, өз чыгармаларын аткарып, ырдап берди. Kızganan görgüsü dip dönüktü Bardığın Нарын коомунун төрага төрайымдары дагы жөн гана белегин берип кетпестен, Зина Абдубакунова менен чогуу дуэт ырдашып, бийлешип, баары менен биргеликте жакшы маанайда отуруп кетишти. Жана ошондой эле Зина Абдубакуновага көптөгөн белектерин беришип, куттукташып, жакшы сөздөрүн арнашты. Зина эжекеке биздин Нарынын кызы болгондон кийин биз төрагалар ушул концертине колдоо катары катышып берели деп сүйлөштүк эле. Эжекебизди колдоп келдик. Эжекебиз сыяктуу профессионалдуу ырдай албасак да аракет кылдык. Төрагалардын өрүн кабыл алып коюңуздар. Ассаламу алейкум агайын туугандар, кутмандуу кечиңиздер менен Зина сизге чыгармачылыкта ийгилик жана жалпы барыңыздарга көңүлдүү кеч. Барыбыз бир бололу. Концертке келген элим дагы жөн келбестен, ар бири өз белегин көтөрүп, Зина Абдубакунованы колдошуп, концертте жакшы маанайда отуруп кетишти. Кеченин алып баруучулары акыркы учурда аябай эле популярдуу болгон Тынчтык Жолдубаев жана ошондой эле талай Гүлайым элдин маанайын көтөрүшүп, көптөгөн оюн зоокторду өткөрүшүп, көптөгөн белектерди беришип, 31 август күнү боло турган Гүлназ Чыныбек кызынын концертине дагы баарын чакырып өтүштү. Август Гүлназ Чыныбек кызынын теплоходдогу концертине биринчиликти алып кеткен Айжан айымга кол чабуулар менен чакыруу. Зина Абдубакунованы колдошуп, концертти жогорку деңгээлде өтүшүнө өз салымын кошкон Москва шаарында дагы көптөгөн таланттар келишип, жандуу үн менен ырдашып, элдин маанайын көтөрүп, өз салымын кошту десем адашпайм. Проблема var mı? Hiç uyuma.
Çiçek kovarı, çiçek buyursa, çiçek kovarı, mezun karara. Yanımda bu gönül, öptü desem Allah. Kulağımda katırı örtmem, kızgağımda gülünüm berikle. Aksiyü kankim başta. Gülbarçın Batabayeva ekan. Elin tarafqa sozib baratgan sen, Çubalcılar ümitin uzun joyi, üzülbөгөн өттүн ай uzun joyi. Зина Абдубакунова менин чыгармачылыктан тапкан бир тууганым, жакын досум. Мына бүгүнкү күнү экинчи жолу концертин берип атат. Зинага чыгармачылыгы ийгилик, булбулдай үнү өчпөсүн, ар дайым бийиктикте жүрүп, элдин кызы болуп жүрө берсин. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр азыр концерттин баарын көрүп өттүңүздөр. Мына Зина Абдубакунова эжекемди баарыңыздар таанып, билип калыңыздар. Бүгүн концерт аябай сонун өттү, андыктан түнкү сеанстарга азыр болот. Çok rahmat. Birinci seansta gayba жақсы өтті. Екінші seansta адам батпай қалды. Аншылық болды Құдай бұйырса. Енді маңайы сонун болды. Мен азыр эми үчүнчү seansқа даярданып атабыз. Аяктардык салтанаты. Кандайбыз жакшы? Аябай сонун. Чыгармачылыктагы өзүмдүн Москва тамада борборунун ырчылары, мыктылары келип куттуктап мени колдоп, ар дайым каят келишет. Ошо бүгүн сонун маанайда мени курчап турушты. Эң сонун эжеке, сизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Концерт аншлаг менен эң сонун, эң жогорку деңгээлде өтүп жатат достор. Зина Абдубакунова эжекемдин концертинде булбулдай болуп, сонун болуп, өзүнүн чыгармаларын тартуулаган Гүлбарчын Батабаева эжекем менен дагы сиздерге бир аз кыскача маек кылып берейин. Гүлбарчын эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз кандай бүгүнкү концерттен? Маанай абдан сонун, жакшы. Бир аз өзүңүздүн оюңузду айта кетпейсизби? Сиз үчүн концерт кандай өттү? Мен үчүн концерт сонун болду. Жогорку деңгээлде болду деп айта алам. Себеби элдин маанайы сонун. Ошо Зина эженин чыгармачылыгын сыйлап келген жакын достору, жердештери, кесиптештери биз колдоп коштоп келдик. Аябай сонун болду. Учурдан пайдаланып Зина эжеге жакшы калуу тилек айтып алайын. Зина эжеге чыгармачылыкка ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Дайыма ушундай жакшылык күндөрүнүн үстүндө, чыгармачылык күндөрүнүн үстүндө көп тагын иштешине тилектешмин. Зина эжеге дагы бир жолу чыгармачылык ийгилик каалайм. Бүгүн концертте маанайыңыз кандай? Концерт сиз үчүн кандай өттү? Ошол боюнча кыскача айта кетиңизчи. Концерт өтө жогорку деңгээлде болду. Рахмат. Зина эже ушунчалык күчтүү даярданыптыр, командасы да күчтүү, молодцы. Бир жери ушул Ильяс Абдыразаков келбей калганы не болду, а так калганы сонун. Нарындык жердештери аябай күчтүү экен, тоже колдоп келишти, молодцы. Зина эжеге дальше чыгармачылык ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештер, мына ошол Зина Абдубакунова эжекемдин концертинен сиздерге толук эле маалымат алып берген эжен, ошондой эле кызыктуу жерлерин баарын көрсөтүп берген аракет кылдым. Зина Абдубакунова эжекеме жакшы ой пикириңиздерди жазып, ушул видеого лайкты басып, болгон ушу группа контакттар менен бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Себеби бул теплоходдогу акыркы концерттерден сиздерге кыскача маалымат болду. Андыктан теплоходдо өтчү концерттерге келип туруңуздар. 31 август күнү Гүлназ Чыныбек кызынын да концерти болот. Андыктан баарыңыздарды күтөбүз. Урматтуу мекендештер, Зина Абдубакунованын концерти 24 август күнү суу үстүндө сейилдөө менен 3 сеанстуу жогорку деңгээлде өттү десем адашпайм. Сиздерге кыскача репортаж даярдаган мен Алсуу Рустамова болдум. Андыктан каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. 31 август күнү Гүлназ Чыныбек кызынын концертинен жолугушканча аман туруңуздар.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге бакыт агамды сунуштайм. 10 сентябрга чейин азырынча границага каттап атышат, андыктан жетишип документтериңиздерди тактап, даярдап, баарын ордуна келтирип алыңыздар. Экранда турган номерге чалып, бакыт агама кайрылып, жолдо сиздерге жардам берет. Пересадкасы жок, өзү алып кирип чыгат. Жол акысы болсо болгону 9000 рубль. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, аман эсен келип жүрүңүздөр.